Турак жай маселеси көптөгөн кыргызстандыктар үчүн актуалдуу. Турак жай сатып алуу үчүн көптөгөн адамдардын акчасы жетпейт, ал эми ипотекага көбү жете бербейт. Ошондуктан акыркы кездерде турак жай кооперативдеринен көптөгөн адамдар турак жай сатып алууну каалашат. Бирок акыркы жаңылыктардан улам коомчулук кооптонууда. Ошондуктан биз бул рынокто изилдеп, ишин түшүнүү үчүн Келечек турак жай кооперативинин өкүлдөрү менен сүйлөшүүнү чечтик. Келечек турак жай кооперативинин төрагасы Элеман Курманалиев бизге берген маегинде турак жай кооперативдери бул кыргызстандыктар үчүн үй сатып алуунун эң үнөмдүү жолу деп билдирди. Биздин өлкөдө жеке батирге жетүү көптөр үчүн ишке ашпай турган кыял. Ал эми турак жай кооперативи аз камсыз болгон жарандарга жана ипотекага жетпей жүргөндөргө өз үйүнө жетүү кыялды ишке ашырууга мүмкүнчүлүк берет. Турак жай кооперативи биз бир максатты көздөгөн бул уюм. Кооператив деген бул биргеликте топтолуп, бири-бирибиздин көйгөйүбүздү чечкенге, бир максатты көздөгөн элдердин муктаждыгын чечүү максатында үйгө муктаж, жер, үй, квартира, айтор ар бир адамдын көйгөйүн чечкенге. Наркы жана коопсуздугу тууралуу айтканда, кооперативдин мүчөлөрү үйдү толугу менен сатып алып, бирок банктан кредит менен алганга караганда бир топ эле арзан алууга мүмкүнчүлүгү бар. Ошол эле учурда анын үлүштүк каражаттары мыйзам тарабынан толугу менен корголот. Бирок азыркы учурда мисалы үчүн форс-мажорный ситуация болду. Кооперативдердин ондай деңгээли болгондо дагы биз ошого карабай дагы үй алып берип кетип атабыз. Кудайга шүгүр, биздин алып бергенибизде даже көп жактардан деле өздөрүнүн ызычуу болгондон баштап мындай айтканда 101 адамга үй алып бериппиз. Эгерде бүгүнкүлөрдү кошо турган болсок, бүгүн бирөө оформление болду, ошо менен 102 адам деп койсок болот. Факт мененчи, эгерде ызычуу болгондон баштаган жана кооперативдердин ситуациялары болгондон баштап. Бирок биз бул менен токтоп калбайбыз. Эч ким башкалардыкы ушундай болсо эле баардыгы эле ошондой болот экен деген нерсени көбү кабыл алып атат да, бирок аларга биз күнөөлүү эмеспиз да. Башка мамлекеттен шот ачып же өзүнүн кызыкчылыгын иштетип салгандарга биз жооп бербейбиз, биз только Келечек үчүн жооп беребиз. Келечек компаниянын на 100% үй алганга возможности бар экен. Мен факт менен да көрсөтүп бере алам, далил менен да. Мен илгертен эле айтчу элем, өз негизи жаңы ачылгандан кийин былтыр көрсөтүп бергенмин документтерди полный мынакей үй алып бергендер. Потому что келипкилер айтып туруп үйдү алып бердик деп туруп жок нерсени сөз менен эле айтып коет да. Мен документтерди көрсөтүп бергенге, ар бир мүчө даже жаңы келип аткан кадам таштаган адамга дагы полный документти көрсөтүп бергенге даярмын. Кооперативдин жардамы менен квартира сатып алган жаштар аз эмес, алардын арасында Урмат. Анын айтымында Келечек турак жай кооперативинин ишин дыкаттык менен изилдеп чыгып үй алганды чечти. Келечек турак жайын биринчиден эмес жакты бизге 10 жыл мөөнөткө бөлүп төлөгөнү. Анткени 10 жыл бою квартирага деле төлөйсүң, ошол акчаны эле Келечекке төлөсөң, өзүң үйүңдү алып анан үйүңө төлөп атпайсың. 10 жылдын ичинде өзүң үйлүү болуп калат экенсиң да. Ошол жагы жакты. Ошол Келечек түшүнүшүн тамдап анан ишендик. Атын Азат Сарашкан Келечек болду. Ишеничти актады. Биз үй алып сүйүнүп отурабыз. Көптөн күткөн күн келди дегендей. 3 бөлмөлүү үй алдык Вайын Антоновкадан жер там. Келечек кооперативи биринчи кезекте социалдык багыттагы долбоор, анын ишинин схемасы жөнөкөй жана ачык айкын. Бара-бара азыркы келип аткан адамдар очередь менен кетип атат да, кезек мененчи. Убакыт өткөн сайын без очередке жетели деген максатта кетип атабыз да. Башка өлкөлөргө окшоп, биз дагы баягы үйлөрдү без очередь алып бере турган максатка жетели деген. Эми сразу бардык нерсе болуп кетпейт. Бирок постепенно биз 3 жылдын ичинде практика жүзүндө биз результатты көрүп атабыз. Анан баягы ар бир адам айтат экен, ар кандай ойлойт экен, булар акчаны топтоп алып качып кетет дегендер бар. Бирок аларга да мен жооп бере алам. Эгерде мисалы үчүн бөлүктөрүбүз башкалардыкынан деле салыштырып көрсүн, не только башка мамлекеттикин деле салыштырдым. 10дон 1 бөлүк, 9дан 1 бөлүк, 8ден 1 бөлүк көпчүлүктөрдө ушундай көп болуп атат да. 6дан 1 бөлүк. Бизде убакыт өткөн сайын бөлүгүбүз азайып баратат. Факт өз негизи 4дөн 1 бөлүгү үй алганда 3 бөлүгү туруш керек эле. Биз уже 3дөн 1 бөлүгүн үй алдык, 2 бөлүк очередте туруп. 3 жылдын ичинде мен үчүн бул результат чоң ийгилик.
Келечек турак жай кооперативи аз убакыттын ичинде туруктуу динамикасын көрсөтүп жана кооператив моделин чыңдап эле өзүнүн натыйжалуулугун далилдеди. Келечектин келечеги кең деп ишенип жана кооперативдин ишмердүүлүгүнүн аркасында Кыргызстан боюнча миңдеген адамдар турак жай маселесин чече алышат. Компаниянын ураны жашоо үчүн биригүү деп айтты Элеман Курманалиев.